Саламатсыздарбы, мекендештер, саламатсыздарбы, урматтуу ат сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорт ТВ каналы назарыңыздарды Чолпон Ата шаарына бурмакчы. Дал ушул Чолпон Ата шаарынын жанындагы Бактуу Долонотунун жанындагы айтылуу ат майдан. Дал ушул жерде бүгүн чоң ат оюндары орун алмакчы. Жалпысынан 5 дисциплина боюнча бүгүн жүрүштөр орун алат. Ошондой эле Кыргызстан, кошуна Казакстандын эң мыкты саяпкерлери келди. Алар албетте өздөрүнүн аргымактарын, күлүктөрүн, жорголорун алып келишти. Андыктан бүгүн кечке чейин Кыргыз спорт ТВ каналы түз эфирде бардык жүрүштөрдү сиздерге сунуштайт. Студияда болсо мен Эркин Абдуллаев баяндамачы жана ошондой эле Аргымак федерациясынын башкы катчысы, андан сырткары дал ушул Байге Мурас уюмунда ошол жакта өзүнүн эмгегин өтөп жүргөн биздин мекендешибиз Адис, бул Достук Беренбаев. Кош келипсиз студияга. Жана ошентип алгачкы дисциплина бул Кунан байге менен беттеш башталган турат. Рахмат, Эркин. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз спорт телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз чоң чабышыбызды баштайбыз. Сиздер менен эфирде Аргымак федерациясынын пресс-секретари Беренбаев Достук Айталиевич. Эмесе биз кунандар азыр айлампага чыгып, жарыштын алдында даярдыктарды көрүшүп атат. Саяпкерлердин бардыгы абдан тыпырап турган убагы. Азыр мүмкүнчүлүк болсо экрандан көрсөңүздөр болот. Биздин айлампада, чакан айлампада аттарды байгеге чыгаруу иш-чарасы башталды. Да ошондо демек Кунан байге азыр башталган турат. Жалпысынан ошондо канча 6 автоунаа коюлган. Алардын бирөөсү тагыраак экөөсү Аламан байгеге, ал эми башка ар бир дисциплинага бирден ошондо жаңы автоунаалар. Бул 5 дисциплинаны эсиңиздерге салып өтөлү. Кунан байге, жорго салыш жана ошондой эле кыска аралыкка чуркоо, андан сырткары топ байге жана Аламан байге бар. Биз болсо мына Кунан байгенин демек тизмесин көрүүдөбүз. Катыша турган аргымактар, күлүктөр бул 7 айлампадан турат жана алардын жалпы саны ошондо 34 күлүк катышмакчы. Достук мырза, анда эмесе четинен тааныштырып баштай берели, анткени күлүктөр чуркап баштаганда жетишпей калышыбыз мүмкүн. Ооба, туптуура айтасыз. Рахмат, Эркин. Эмесе биз кунан чабыштын катышуучулары менен сиздерге четинен тааныштырып баштайлы. Биринчи номер менен чабыла турган күлүк бул Бермет. Бермет ата теги Анджена деген айгырдын тукуму болот. Ээси Нурбаев Бакыт. Ал эми даярдаган саяпкер Замудин Нурдан. Нурдан абдан чебер, мыкты саяпкер, тажрыйбалуу. Нурдандын даярдаган Бермет биринчи номер менен жарышка түшүп атат. Чаба турган бала Аблабеков Баяман. Бул күлүк Талас областынын Кызыл Адыр айылынын күлүгү. Сиздерге кошумча маалымат: Бермет будан 1 ай мурун дал ушул жерде Ысык-Көл туризм сезонунун ачылышындагы байгеде кунан чабышты утуп алган. Мына бүгүн экинчи утушун камсытайын деп аракет кылып, Бермет бүгүн катышып атат. Кандай сонун мыкты кунан деп айтсак болот. Экинчи номер менен Агорда деп, бул Казакстандан келген казак туугандардын кунаны. Казак туугандар колтума же импорт экени жазылбаптыр. Бул Номад Арена ат майданынын күлүгү. Ээси Актасов Эржан даярдаган саяпкер Эржан болду. Ал эми Төлөгөн Асылжан чабат. Үчүнчү номер менен чабыла турган Нуршашу деген кунан. Бул Нуршашу кунандын даярдаган ээси жана саяпкери Табылдиев Нуржигит. Өтө чебер, казак-кыргызга таанымал мыкты саяпкер жигит, Казакстан. 4-чү номердагы Ысык-Көл областынын Түп районунун күлүгү Санадор. Бул ата теги да жазылбай калыптыр. Ээси Жумагул Сталбек. Санадор импорт Франциядан келди деген кабар бар бизде. Абдыраманов Элшат деген биздин жаш саяпкер балабыз даярдап келди. Чаба турган бала Сейитбеков Арлен. Ысык-Көл областынын Түп районунун күлүгү. 5-чи болуп катталган кунан Айшеке. Бул да ата теги жазылбаптыр. Казак туугандардын күлүктөрү ата теги бизге берген жок маалымат, бирок ошондой болсо да сиздерге маалымат берүүгө аракет кылалы. Ээси Умаров Улан даярдаган саяпкер Нокотай Адилет. Ай баракелде. Адилет деген биздин чебер саяпкер досубуз дагы келиптир бүгүнкү байгеге. Кандай сонун көрүнүш. Чаба турган бала Мансур Алижан, Казакстандын кунаны мынакей 5-чи номер менен катталды. 6-чы номер менен бүктөлгөн Арзу. Ай баракелде достор. Арзу деген кунанды Аплот деген айгыр тукуму. Арзу боюнча айта кетейин, бул былтыр тай чабышта Кыргызстандын тай чемпионатын уткан. 1 жумадан 10 күнүн аралыгында Казакстандагы өткөн Алтынтай кубогунда да баш байгени утуп,
былтыркы тайдын жыйынтыгы боюнча жалаң биринчи орунду ээлеп утулуу ызасын сезбеген Кунан Далышев бүгүн быйыл биринчи орун чабылып атат. Арзуу элдин баары арзуу качан чабылат деп күтүп атат эле. Мына арзууду күткөндөр назарыңызда. Арзуудун ээси Шамырзаев Самаган, Адиев Замир Саяпкери жана чаба турган балабыз Бейшенов Жеңишбек, Жалал-Абад областынын Аксы район бөлүгү. Мына достор, 6 номердагы Арзуу деген кунанга назар салыңыздар. Чемпион кунан быйыл биринчи жолу байгеге чыгып атат. 7 номердагы Таңсыруу деген дагы азыр Алпаровчунун сөзүн угуп алалы. 24 майда Талас облусунда касиеттүү кең таласта таластык жигиттердин, ишкерлердин мына ошо республикалык ат чабыш оюндары боюнча Аргымак Федерациясынын президенти Исламбек Таласбекович Атакеевдин жана көп адамдардын демилгеси менен Кыргызстандын ичинде ички ынтымак болсун, ат чабыштын өнүгүшүн элге, журтка көрсөтөлү, өнүктүрөлү, өркүндөтөлү деген жакшы демилге менен ошо менен бирге облустар аралык бир ынтымак болсун. Бир эле Кыргызстандын ичинде чектелбей, коңшу өлкөлөрдү ат чаап турган элдердин баарын чакырып, ата-бабадан келаткан улуу өнөрдү жайылталы, өркүндөтөлү деген жакшы демилге менен мына ушул ынтымак күбөгү Таластан башталган былтыр. 24 майда 7 миллион сом акчасын коюп, ат чабыштын 8 түрүнө Талас облусунун жигиттери мына ошол иш-чараны Ысык көл облусуна эстафета катары өткөрүп берген. Кудайдын буйругу экен, бир жыл өттү, убакыт сааты чыкты. Бүгүн мына 2026 жылдын 21 июль күнү Чолпон ата Бактуу Долоноту айылында кайрадан биз мына көчмөндөр оюну 6-чы рет өтө турган жерде мына ушул Ысык көл кубогу 2026 мелдешинде Ысык көлдүк жигиттердин, Ысык көлдүк ишкерлердин колдоосу менен алдыңыздарда турган 6 автомашинаны ойнотууга жана ат чабыштын 5 түрү боюнча чоң байгеде кездешип олтурабыз. Андыктан ынтымагыбыз өркүндөп өсө берсин, алдыга койгон максаттарыбыз ишке ашсын. Ат арытып, жол карытып, чек арадан өтүп келген казак боордошторубуз бүгүн күлүк жорголор менен келип катышып олтурат. Буйрук байге мыктысына тийсин. Көрүп олтурган эл журт баарыңыздар дем күч менен бир жакшы колдоп, бүгүнкү иш-чараны жакшы майрамдык маанайды өткөрөлү. Ысык көл 2026 Ысык көл кубогу шаң менен, жакшы маанай менен кырсыгы жок, мыкты өтсүн. Ал эми кимдер кандай солуң кошуп атканы иш-чаранын жүрүшүндө баарыңыздар көрөсүздөр. Бүгүн майрамдык салтанат болгондон кийин ырчыларыбыз, өнөр посторубуз бар. Жакшынакай ак тилегин айтып, ачылыш аземи болот. Аны менен бирге байгелерди тапшыруу салтанаты өз рети орду менен 6 автомашинадан сырткары Акчалайда байгелер бар. Ал эми иш-чаранын башталышы бүгүн 5 түр ат чабыш, Кунан чабыш менен башталат. Кунан чабыштан кийин жорго салыш оюну, андан соң ачылыш аземи, андан кийин топ байге мелдеши, кыска аралыкка ат чабыш жана аламан ат чабыш менен бүгүнкү иш-чара соңдойт. Ортосунда маанай көтөргөн жакшынакай ырчоорлорубуз бар. Ал эми биздин иш-чараны Кыргыз ТВ Спорт, Кыргыз Спорт телеканалы түз эфирде көрсөтүүдө. Ал жерде Аргымак Федерациясынын маалымат катчысы Байге Мурас YouTube каналынын, Instagram баракчасынын баяндамачысы биздин устатыбыз Айтулуу Достук Беренбаев агабыз мына ушу жалпы көрүүчүлөргө түз эфирде маалымат берип атат. Биз болсо борбордук сахнада сиздер менен бирге ушу ат чабыштын жүрүшүн алып баралы. Майрамыбыз кут болсун, ынтымак болсун. Кезек анда Кунан чабыш менен баштай берели. Адегенде Кунан чабыш жалпы катышып аткан кунандардын жалпы саны 34 баш. Кыргызстандын, Казакстандын мыкты кунандарынын баары келди. Мен тааныштыра берейин. Кунандарды чыгара бергиле. 34 баш кунан 7 айлампага. Азыр сиздер менен тааныштыргандан кийин биздин тушма тушубузда мына могу сахнанын арт жагы көлгө жакын жерден кое берилет. Ошо менен Бакай мырзага ыраазычылык билдирели. Анткени ал жактан демеки бул жакта жергиликтүү көрөрмандарга тааныштырып баштайт экен. Биз болсо ошондо кайсыл Аргымакка келип калдык? 7-чи Аргымакка Достук мырза ошондо 7-чи номер менен Таңсылуу чыгат, Рахмат. Биз тааныштыруу улантабыз, урматтуу достор. 7-чи номер менен Таңсылуу деген кунанга атталды. Таңсылуу Франциядан келген импорт кунан. Ээси Шадыбеков Алтынбек, Жакбеков Бекзат деген Кыргызстандын топ 5 саяпкерлеринен бир мыкты саяпкер даярдап келди. Чаба турган балага мыкты чабандес Бектур Нурсултан, Талас областынын Көк Кошат айыл көлүгү. Таңсылуу боюнча маалымат берсем, Таңсылуу буга чейин 2 жолу чабылды.
буга чейин 2 жолу чабылды. Таңсулуу 2 онда тең 1-чи орунду ээлеген бүгүнкү баш байгени утам деген кунандардын бири. Ал эми 8-чи номер менен катталган күлүк бул Сарала. Сараладын атасы Рамзес деген айгыр, ээси Кагазиев Мурат, Жакпеков Бекзат. Мына бека 2 кунанды дайындап келиптир. Бул Сараланын чаба турган чабандес Үсөнов Нурбол, Талас областынын Кырказык айылынын күлүгү. Бул Сараланын атасы Рамзес деген Кыргызстандагы өтө мыкты тукумдары жакшы берген айгыр. Рамзестин балдарын баардыгы дээрлик жакшы чуркап келатат. Мына бүгүн дагы Сарала жакшы чуркап коет деген ишеничтебиз. 9-чу номерда Керкашка деген дагы өтө мыкты кунан катталды. Бул атасы Мехил деген айгыр. Мехил болсо Серде уездин түзмө-түз баласы. Мына достор, Мелген хан жатат бул кунанда. Керкашканын ээси Ашырбек ата жылкы чарбасынын чарбасы жана анын жетекчиси Маткерим Султан агабыз өтө күчтүү селекционер. Ал эми Керкашканды даярдаган Кожомурат Алчынбек чаба турган балабыз Үсенов Бекнияз Чүй областынын Ысык Ата районунун күлүгү. Бул Керкашкадагы буга чейин таласта 1 жолу чабылып 1-чи орунду ээлеген. Мына баса назарыңызда да 2-чи номерда Ак Орда деген казак туугандарыбыздын күлүгү, сайыпкери Номад Арена ипподромунун иштеген Эржан Актасов деген 1-чи номердагы көрсөтүп атат силерге. 1-чи номер Бермет деген өтүп кетти. Берметте буга чейин 1 чабышта 1-чи орунду туткан. Кечиресиздер, силерге экран боюнча маалымат берели, урматтуу туугандар. Мына назарыңызда да 10-чу номер боюнча кетип атат. 10-чу номер бул Бактору деген бул казак туугандардан келген Бөбөкбай Жамбылдын күлүгү. Мына достор, биз четинен операторлорубуз жетишпей калды. Биз четинен тааныштырган улантып берели. Бактору жөнүндө жаңы маалымат бердим. Эми 11-чи номердагы Дайтони деген кунан Жамангул Сталбек ээси, бул импорт кунан. Бул Изат мыкты сайыпкер даярдаган мыкты кунан 11-чи номер менен чабылат. Дамиров Адил чабат. Дамиров Адил Үскөл областынын Түп районунун күлүгү. 12-чи номерда Париж деген кунандын назарыңыздарга буруңуздар. Париждин ээси Жамангул Сталбек, Сыргакул Изат. Мына Изаттын 2-чи кунаны чабылып атат. Жолдошбеков Каниет чабат. 13-чү номер менен Ардак деген кунан. Ардактын ата теги Айландыр Уан деген мыкты айгыр. ээси Сепеев Рыспек, сайыпкери Ибраимов Ахматбек жана Айдар аттуу уулубуз чабат. Достор, Мырзайым деген кунанды силерге тааныштыралы. Бул атасы Рамзес. 14-чү номердагы да көңүл буруңуздар. Рамзестер мен жогору жакта айтып кеттим. Мыкты айгырдын тукуму. ээси Осмонов Токто болот. Ал эми даярдаган ошол Болот агабыздын баласы Санжар Иманбеков Абдрахман чабат. Талас областынын Бакай Ата районунун күлүгү. Мырзайымды байкаңыздар. 14-чү номер менен бул буга чейин 1 жолу чабылып 4-чү орунду ээлеген. Мына бүгүн 2-чи жолу чабылып атат. Мырзагер деген 15-чи номердагы кунанды тааныштырайын. Бул атасы избиратель, бул ээси Бегеев Алтынбек даярдаган сайыпкер. Токто болот уулу Санжар Турдалиев Саид чабат. Бул Талас областынын Бакай Ата районунун күлүгү. Мырзагер да буга чейин чабылган, бирок өтө чоң байгелерди ал элек. Мына достор, айдоочулар Армак федерациянын калыстар тобу абдан дыккат даярдыкта келишип, кунандарды айдап тегиз чабат. Кунандар бүгүн 7 айлампага чабылат. 7 айлампага чабылат. Жалпы аралыгы 12 километр. Карагат Койкүрөң деген кунанды тааныштырайын. Бул Койкүрөң атасы Эфрон деген айгыр, ээси Букабаев Айбек, Төлөгөнов Адис даярдаптыр. Нур Рашид деген балабыз чабат. Ысыкөл областынын Жети Өксү районунун күлүгү. 17-чи номердагы Карагат деген кунан. Карагаттын атасы Заминго, Карагаттын ээси Конушбаев Эмирлан даярдаган сайыпкер. Насыров Элзар Апыш чабат. Чүй областынын Суу Самыр айылынын күлүгү. Карагат боюнча буга чейин 2 жолу чабылды. Бирөөнүндө 3-чү, бирөөнүндө 2-чи орунду ээлеген. Өтө күчтүү кунан. Бүгүнкү 3-түккө кире турган мен мыкты деген кунандардын бири дал ушул Карагат. 18-чи номер менен чабылып аткан кунан Асылтас дейт. Асылтас бул Казакстандан келген кунан. Атасы Аңгыл Арапкен, Рахманов Алтынбек Эйликлат, Сукенов Айдос даярдаптыр. Амир чабат. Казак туугандардын кунаны өтө мыкты экен. Байкадык кече аттар даярдалып атканын көргөндө. Белла деген кунан 19-чу номер менен катталды. Даймонд Лин деген айгырдын тукуму. Белланын ээси Жунусуп Адилет. Айбек деген сайыпкер даярдады. Акылбек деген балабыз чабат. Ысык-Көл областынын Балыкчы шаарынын күлүгү Белла. Белла да буга чейин ийгиликтүү чабыштарды көрсөткөн мыкты кунан. Эми Белек 20-чы номердон Белек ата тегин бизге маалымат бербептир. Жунусуп Адилет менен буну дагы Адилет сайыпкер 2 кунан удаа кошкон экен. Айдинше деген балабыз чабат. Бу да Балыкчы шаарынын күлүгү.
21 номердагы Волчок деген кунанды тааныштыралы. Волчок бул Бишкек шаарынын кунаны, Интелло деген айгырдын тукуму Жумаев Жалалиддин ээлик кылат. Жана даярдаган саяпкер Сатыбалдиев Айбек Айбаркелди Амир чабат. Бул Айбек чебер саяпкерибиз даярдаган кунан буга чейинки байгеде, дал ушул жерде бир ай мурун болуп өткөн байгеде 4-орунду ээлеген Волчок. 22 номер менен Карлыгач, урматтуу достор, Карлыгачтын атасы Альбас деген айгыр Айбаркелди Рахмакулов Эрлан ээлик кылат. Доктурбек уулу Рамил даярдады. Абылкасымов Бексултан чабат. Чүй областынын Талас областынын Көксай айылынын күлүгү. Урматтуу достор, Карлыгачка да назар буруңуздар. 22 номер, анткени Карлыгач былтыр тай чабыштарда жалаң 1-2-орунду ээлеп, жылдын жыйынтыгы боюнча 2-орунду ээлеген мыкты тай. Альбас деген айгырды билесиздер. Бул Альбас Эспарстек деген айгырдын тукуму. Альбастын дээрлик балдарын баарды чуркап атат. Бүгүнкү баш байгени алам деген конундардын дал бири дал ушул Карлыгач. Урматтуу достор, Таңсулуу деген кунанды сиздерге 23 номер менен катталган айтайын. Атасы Гайтук деген айгыр, бул Кочкорбаев жылкы заводунан чыккан Разгар деген айгырдын тукуму Гайтук. Ээси Бежибаев Аскат, Сабыров Бейшенбек даярдаптыр. Чабандесинде маалымат берилбей калыптыр. Кара Балтар шаарынын күлүгү Степное деген айыл. Таңсулуудагы жакшы ийгиликте жаратты, бирок бүгүнкү чоң дододо алгачкы чабышы. Лизас деген кунанды тааныштырайын. 24 Лизастын атасы Гериот деген импорт айгыр, ээси Абдыналиев Болотбек. Рыскулов Абдыразак Нурислам чабат. Ысыката районунун Жетиген айылынын күлүгү. Лизастагы райондук областтык деңгээлде байгелерде дурус чуркап жүрөт, бирок мамындай болгон эл аралык чабышта баш байгени ал элек. Бирок бүгүн алып калабы деген үмүттөбүз, анткени Лизастын даярдыгы мыкты экенин байкадым. 25 номердагы Көз тийбес деген Айбаркелди. Бул 23 номердагы өтө назар салып байкаңыздар, анткени Ыскөл областынын Михайловка айылынын тургуну Бараканов Элмистики даярдаган саяпкер, өтө чебер саяпкер. Осмоналиев Жолдош даярдады. Жолдош өтө мыкты саяпкер, далай автоунаа өткөн ийгиликтүү саяпкер. Жолдошбеков Айдар чабат. Көз тийбес буга чейин биринчи жолу чабылганда эле 6-орунду ээлеп байгелүү орунду ээледи. Жана атасы Шурави, эмнеге мен Көз тийбести мактап атам, анткени Шурави деген Россиянын мыкты айгырынын тукуму Шурави. Энеси дагы Россиядан келген өтө жакшы бээ финка. Көз тийбес бүгүнкү баш байгени жеңилен эле өтүп койду деген дагы серепчилердин маалыматы бар. Мен дагы ушул Көз тийбести байкадым. Таамай абдан көйдөнү дагы абдан чоң, өпкө жүрөгү чоң, мүчөсү келишкен мыкты Көз тийбес Россиядан келген. Мына 24 25 номер. 26 номерда Мубарак деген кунан, атасы Гериот Мубарак абдан жакшы чуркап жүргөн кунан. Бул жазында Нарзан ат майданда 1-орунду ээлеген Мубарак. Мына Ибраилов Даниил ээлик кылат. Ал эми саяпкер Даниил өзү Бакыт чабат. Чүй областынын Ысыката районунун күлүгү. Мубарактагы бүгүн табында болсо өтө мыкты ийгилик жаратат деп мен ишенем, анткени мунун чуркаганын мен байкап назар салып жүрөм. Өтө мыкты кунан. 27 номерда Харасан деген кунаныбыз катталды. Атасы Кёрлин деп коюптур. Бул Кёрлин деген айгыр дүйнөлүк деңгээлдеги Америкада турган өндүргүч айгыр. Азыр Кёрлиндин балдары эмес, неберелери бизге келип атат Кыргызстанга. Кёрлин өзү 11 миллион доллар уткан мыкты өндүргүч айгыр. Мына ошол Кёрлиндин небереси. 25% Кёрлиндин каны отургандан кийин бул Харасан бүгүн жакшы чуркап коет деген ишенимдемин. Ээси биздин аксакал саяпкердин катарына кирип калды. Тажрыйбалуу легенда саяпкер Бурганаков Таалай чапкан кунан күлүктөрдүн бардыгы дээрлик байгелерде илинип жүргөнүн байкап беребиз. Ыскөл областынын Бактуу Долоноту деген айылдын күлүгү чаба турган балабыз Темирлан. 28 номердагы Барси дейт. Барсини байкаңыздар. Стрижелик деген Россиялык айгырдын тукуму Осмонов Александр ээлик кылат. Ахматов Мирбек даярдаптыр. Жыргал уулу Аман чабат. Бишкек шаарынын Заря айылы күлүгү. Барсида буга чейин көпкө көрүнө элек, жаңы чабылып аткан кунан. Эми стрижелик болду, абдан салмактуу жакшы айгыр. 29 номердагы Талмасхан деген жакшы жаңы чабылып аткан кунан окшойт. Мен байкашымча буга чейин байкалган эмес. Кингдаки деген импорт айгыр тукуму Боржокеев Өмүрбек ээлик кылат. Өмүрбек уулу Кутман даярдаптыр. Ыйман деген балабыз чабат. Төш булак айылы, Сокулук районунун күлүгү. Ал эми 30 номердагы Гүлсары, бу да Гериот деген айгыр тукуму. Бу дагы мындай чакан байгелерде илинип жүрөт, бирок чоң байгеге алгачкы чабышы. Кулукеев улан даярдады. Кулукеев улан өзү ээлик кылат. Уландын уулу Алим чабат. Ысыката районунун станция Ивановка айылынын күлүгү. Эми 31 кунан бул Хансулуунун атасы Тентек Кара деген айгыр. Бул Ош шаарынын Төлөкөн ат майданынын күлүгү. Ээси Мырзалиев Каныбек Баймуратов Ырсалы агабыз дагы өзү жашы 60тан ашып калган болсо дагы аттын үстүндө жүргөн мыкты агабыз саяпкерлиги менен алып келди Таңсулууну. Чаба турган бала Сатыбакасов Азирет.
32 номерда Кабыланды тааныштырайын. Бул атасы Стринг, энеси Айландыр One деген айгыр тукуму. Бисмиллахиррахманиррахим баштайын деп калды окшойт. Баргында азыр жети айланпага кунандар кетет. Кабыланын ээси Ибрагимов койду. Бул Баймурат Ырсалы. Мына Ырсалага экинчи кунанын даярдык менен алып келген байкадык. Ош областынын Өзгөн район бүлүгү Канатбеков Ислам чабат. Эми соңку эки кунанды айтып коеюн. Кара Шатак деген айыл экен. Кунан экен, атасы Агылшын, энеси Жазбапты Рыскеев Кыздарбек деген жигиттики. Кыздарбек айдын даярдаптыр. Казакстандын Кордай айылын бүлүгү Нуриман деген бала чабат. Жана 34 номерда Танк деген кунанды сиздерге тааныштыралы. 34 Танк бул Жүрөктөр деген Темуджин деген Казакстандагы өтө чоң мыкты айгырдын тукуму жүрөктөрдүн балдары дээрлик Кыргызстанда жакшы чуркап атканын байкайбыз. Танктагы тайында 2 жолу чабылган, бирөөндө 2-нчи орунда, бирөөндө 1-нчи орунда элеген. Ал эми кунанда быйыл чабыл элек. Быйыл кунанда алгачкы чабышат. Аманкул Кубан деген чебер сайыпкер балабыз дайындады. Ахметов Талайбектики, талант Умар, мына Кубандын уулу Умар. Умар дагы өтө мыкты Кыргызстандагы топ 3 чабындес баланын бири. Талас областынын Манас район күрүгү Танкты бүгүн чабып атат. Мына эркин назарыңыздарга 34 кунанды тааныштырып бердик. Бүт бардыгы мыкты кунан экен. Берде майдай чүйдө бир омбу начарраак кунан келген жок. Кунан чабышыбыз кызыктуу болот экен. Ооба, чындыгында эң мыкты 34 кунан, урматтуу көрөрмандар, бүгүн өздөрүнүн багын талашмакчы. Дал ушул касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде чындыгында байгелүү орунга ат салышкан күлүктөр өтө көп. Ал дээрлик баштала турган убакытка да жетип калдык. Мына азыр аркы өйүздө, дал ушул аркы өйүздө демек кадимкидей баары чогулуп стартка дээрлик даярдыкты көрүп жатышат. Биз болсо Байге фондун эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу көрөрмандар. Ошондо бул Кунан Байге 12 чакырым аралыгы, 1-нчи орунга жаңы Чанган авто унаасы, ал эми 2-нчи орунга 300 000 сом, 3-нчү орунга 200 000, 4-нчү орунга 100 000 жана 5-нчи орунга ошондо 50 000 сом Байге фонду каралган. Байге фонду каралган 7 айлампа ошондо аралык 7 айлампаны басып өтүшөт. Бул күлүктөр ошондой эле мына Чолпон Ата шаары, бул ат майданы ушинтип Ысык көл кубогун кабыл алып жаткан чора. Ошондой эле Достук мырза буга чейин Талас кубогу өткөнү, ушундай Ысык көл кубогу демек бул экинчи ушундай ири турнир деп айтсак болот. Андан сырткары бул жерде ушул маалымат берип өтсөңүз, азырынча старт берилелек. Бул көчмөндөр оюндарына тандап алуу турнири катары да эсептелет да. Ооба, рахмат. Эркин туура айтасың. Бул өзүң айтып кеткен байгелерден тышкарыдагы бүгүнкү чабыштагы 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү орунду алган кунандар көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын атынан намыс талашып турган кунандар жолдомо утат. Баракалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Баштады. Кунандардын ылдамдыгын байкайлы азыр. Кудай жери казылдан сакталсын. Аман-эсен чабышыбыз болсун. Урматтуу көрөрмандар, ошентип алгачкы айлампага жөнөштү күлүктөр. Жана албетте чү дегенде эле суурулуп бир кунан чыкты, бирок албетте бул 7 айлампага чейин көп нерсе өзгөрүп кетиши ыктымал. Ошонсо дагы кээде ушундай учурлар болот, башында астына чыгып алып аягына чейин, же болбосо көпчүлүк кунандар, негизи эле аргымактар ушул акыркы айлампада ылдамдыгын күчөтүшөт да. Азыр кандай тактиканы кармаган туура, бул жакта кандай болот негизинен Достук мырза? Туура байкадыңыз. Азыр алдыга чыгып, ала качып, ал өпкөлөнгөн кунандарды шырыле утат деп айткандан алыс болушубуз керек. Анткени курч кунандар балдарга жай бербей ала качып кетер. Мына урматтуу достор, 1-нчи айлампага кетишти. Жалпы 7 айлампа чабылат. Мына сиздерге азыр алдында эжа бербей ала качып келаткан кунандын байкайлы номуруна байкаганда көрдүңүздөр. Абдан балдар дагы тегиз жакшы бир калыпта чабып атат. Бири-бирине тийген жок. Азамат, тартип абдан жакшы иштеп атат. Бул жерде чабандестердин баардыгы абдан такшалып калган мыкты чабандестер. Бул чабандестерибиз келечегибизде Кыргыздын мыкты уулдары болот деген чоң ишенимдебиз.
мына 32 номердагы кунанды айтып коеюн. Бул деген 32 номердагы кунан. Кабылан деген кунан Ош областынын Өзгөн районунун күлүгү мыкты кеп баратат. Эми ал дагы аңдып байкау салып акырын чыгып бараткан байкау. Азырынча ал сүрмө топтун артында бара жатат. Ал азырынча күтүп байкап чыгып атат. Азырынча туптура. Азыр мына жердеги абдан ат чабуучу айлампадагы суу себилип жүрүштөр жогорку деңгээлде болуптур. Бир дагы чаңдын көтөрүлгөнүн байкаган жокпуз. Эми арышы чоң кунандар мурда алдыга чыгып кете берет. Бирок кээ бир кунандар алдына чыккандан баштап аягына чейин чыгып койгон учурлар көп кездешет. Бирок бүгүн андай болбойт. Анткени бүгүн чабылып аткан кунандар өтө мыкты кунандар. Тактиканы ошондо саяпкерлер түзүп берет. Анан чабандистерчи чаап бара жаткандар көпчүлүгү жаш алары. Ошолор жаш экенине карабай тажрыйбасына таянат бул жерде. Ошол учурду кантип сезет? Алар менен же булар бири-бири менен байланышып турган атайын бир шаймандар болобу? Туура айтасыз. Эркин эним, бул жерде ар бир баланын кулагында рация илинген. Саяпкер менен чабандес бири-бири менен байланышып турат. Чабандес бер жакта азыр бир чабандес кыргырда ар бир отурушта бурчта отуруп алып башкарып атат балдарды. Жайрак жүр, алдыраак жүр, капталдап ал деп. Мына чабандес балдарга түздөп, оңдоп атайын айтып турат да. Мына азыр биринчи айлампа соңуна чыгат. Экинчи айлампага кунандар кетет. Мына алгачкы чабыш дайыма ар бир байгеде бул салттуу көрүнүш. Чабыштар кылдам кетет биринчи чабышында, анан экинчи чабышта акырын байкашып жайнайт дагы, анан тери чыкканча жайрак жүрүп турат. Соңку эки айлампа чечүүчү айлампа болот. Азырынча аттар бири-бири менен чалгындоо чабыш болуп атат десек болот. Баркелде мына биринчи айлампа соңуна чыгып, экинчи айлампага жетишет. Ногул жерде байкасаңыздар, урматтуу достор, көк кунан, казак туугандардан келген көк кунан чабылып атат. Охо, бул алдыга чыгып кеткен, алдыда сызып аткан кунанды байкайлычы. Алдыга созуп кетти, ушундай тактиканы колдонду окшойт. Мына бул жерде көк кунанды абдан былтыр жалаң ушул биринчи, экинчи орунду алып жүргөн кунан бар. Мына көк кунан жакшы туруп атат, назарыңыздар. Ички айлампанын ички жагынан чабып атат. Азыр операторлорубуз бизге номерларын жакыныраак көргөзсө, биз сиздерге алдыңкы топту ким баштап баратканын кенен айтып беребиз. Мына көрдүңүздөр, бул менимче Таңсулуу, Айсулуу болуш керек. Таңсулуу деген кунан болуш керек. Анткени Таңсулуу дайыма ушундай бир алдыңкы топту баштап жүрүп утура турган кунандардын бири. 7-нчи номерда Таңсулуу деген кунанды байкаңыздар, буга чейин 2 жолу чабылды. 2-10 тең биринчи орунду ээлеген. Быйылкы жылы 2 жолу чабылды. Таңсулуу ээси Шадыбеков Алтынбек агабыз, маданияттын мыкты кызматкери Алтынбек агабыз дагы мыкты аттарды чабып атат. Баса 6-нчы номердагы назар салыңыздарчы. 6-нчы номердагы Арзу деген былтыр тайында бир да жолу жеңил кызасын тартпаган, жалаң жеңиш жүргөн Арзу бүгүн биринчи жолу чабылып атат туугандар. Арзудун ээси Шамырзаев Самаган, Аксы районунун күлүгү, Жалал Абад областы. Даярдаган саяпкер, мыкты, өтө мыкты чебер саяпкер Адиев Замир. Мына туугандар назарыңыздарда кыз келиндерин дагы ат чабышка кызыгып келип көрүп отурган байкадыңыздар. Бул деген сөз келечекте Трибуна күйөрмандарга толду чындыгында. Абдан толду күйөрмандар. Анткени биздин чабышыбыз бир эле ат чабышты даңазалоо эмес, Ысык көл областындагы туризм сезонунун өтө жакшы өтүп аткан даңазалоо, көлгө келген туугандарыбыз, досторубуз ат чабыштарда көрүп аракат алышып аткан учуру. Азыр байкайлы сиздерге баракелде кунандардын баардыгы жай ылдамдыкталды. Бирок азыр экраныңыздарда жайрактай көрүнгөнү менен бул кунандардын арышы абдан керилип калган кунандар. Арышы 6 метр таштаган кунандар, өтө мыкты кунан деп эсептелет. Мына кунандарды караңыздар. Могу жерде чакандар дагы. Болжол менен канча аралыкта бир айлампаны басып өтүшөт да, чуркап өтүшөт. Мисалы үчүн азыр аркы өйүздөн башташты, биз жактан бир өттү, азыр экинчи айлампа дээрлик экинчи айлампа келе жатат. Экинчи айлампа соңуна чыгат. Бул аралыктар 2 минут, 2,5-3 минутка жакын ылдамдык болжолу айланат. Азыр текшерип көздөдөр болот. Эгер ылдамдык аябай кыска аралыкка чабылып калса, мисалы үчүн бүгүн 12 километрге чабылат да. Ал эми кээ бир убактарда 19 километрге чабылып калат, анда ылдамыраак чабылып калса. Азыр жер дагы абдан оорураак. Охо, мынакей биринчи номердагы Бермет алдыда жүргөн турбай баракелде. Бермет бул Бермет дайыма өткөндөгү биринчи эле чабышында баш байганы уткан, дал ушинтип алдыга жүрүп туруп койгон. Бул Франциядан келген кунан. Бермет, охо, Бермет мыкты экен достор. Кунандар Бермет узатпаганга аракет кылышып атат. Анткени мындай чабышта узатып алсаң анда жетиши кыйын болуп калат.
мына бул жерде акыры жай чабыш кылып аткан артқы кунандар тер чыкканча моюнун байкап чабышат. Моюндан тер чыккандан кийин ат жеңилдеп ачылып калат. Андан кийин барып ылдамдыкты кошо берсе болот. Саябкелердин негизги ыкмасы ушундай. Ат тер чачып алганча жайыраак чабышат. Азамат 3-чү айлампага кетишти, урматтуу достор. 3-чү айлампага кетет да, азыр 3-чү айлампага кетет. Али алдыда 4 айлампа бар демек. Азырынча байкап чабышып атат. Алдыңкы топто Бермет деген мен дагы ушу кече серепчилер менен байкасак, Бермет кунан бүгүнкү байгеги ута турган кунандардын бири. Эми 6-чы номерду байкайлычы, мен операторлору сапын 6-чы номерду байкаар бекен, анткени далызы жерге тие элек балбандай болгон, жеңили ызазын билбеген Арзу 6-чы номер менен чабып атат. Арзу бул Шамырзаев Самаган деген мыкты инсандын кунаны. Арзу бүгүн биринчи чабышында кандай болуп калар экен. Мына алдыңкы топто жүргөн Көк кунандагы азыр байкайлы. Көк кунан бул Көк кунаныбыздын Казакстандан келген кунан. Былтыр дагы ушул Арзудан калып калып экинчи орунда келген. Бүгүн Арзудан реванш алайын деп, беттешейин деп келген экен. Таласта өткөн жазкы чабышта дагы ушул казак туугандардан келген Көк кунан экинчи орунду алып калганы бар. Мына достор. Азыр элдин алдына келгенде 3-чү айлампа соңуна чыгат. Мынакей ылдамдык абдан күчтүү, ай керемет. Алдыңкы топту Көк Асыл Таш деген кунан экен. Мына Асыл Таш боюнча маалымат айтып кетели. Былтыркы Казакстанда өткөн Алтынтай кубогунда экинчи орунду алган дал ушул Арзудан калып калган. Арзудан экинчи калганы дал ушул ипподромдо дагы былтыр калып калган. Туризм сезону ачылышпай келди. Мына Асыл Таш кайра Арзу менен бир беттешейин деп чабынып келген экен. Азыр байкашымча жакшы жүрүп атат. Кызыл мурундугу менен жүрүп атат. Мына байкаңыздар четки ички жагы менен айланып чаап бараткан кунан Асыл Таш. Казак туугандар тили менен айтканда Асыл Таш, биздин тилибиз менен айтканда Асыл Таш деген кунан. Бу да мыкты кунан. Lucky First деген айгырдын тукуму. Ошентип 5-чи айлампаны баштадык. Жана дагы деле болсо, албетте сүрмө топ өтө жакшы бара жатат. Дал ушул жерде бир кунан асыракта бара жаткан менен эми албетте алдыда жок эле дегенде дагы ошондо 3 айлампа бар. Туура айтасың. Эркин мына 24-чү номердагы кунаныбыз сампарлап калды. Бунун даярдыгы жакшы эмес экен. 24-чү номердагы Лизас деген Гериот деген айгым тукум. Эми бул кунанды мен башында эле айтканмын. Мындай бир чоң додого түшөлөк курам болчу деп. Эми Кудай буйрса ага капа болбосун кожоюну, анткени али чабыш алдыда. Ошол табына келбей калат да кээ бир күлүктөрчү. Мисалы үчүн азыр жеңүүчү болгон ошол 1 айдан көбүрөөк убакыт өткөндөн кийин көчмөндөр оюндары башталат да. Анан ошол азыркы табына келген болсо, мисалы үчүн ошол аралыкка чейин аны кармап турабы же ал кайра башынан таптап чыгыш керек болобу? Жок, бул ар бир сайыпкердин даярдык ыкмасына карата болот. Эми мына көчмөндөр бүгүнкү 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган кунандар көчмөндөр оюнуна жолдомо атат. Даярдыгын абдан күчтүү даярдык, ыргакта бир аз эзалтат дагы, ыргакта даярдай беришет. Анан жакындаганда даярдыгын абдан күчөтүшөт. Эми бул сайыпкердин сыры, муну айтыш кыйын. Кандай болсо дагы даярдыкка жакшап келип, биздин ат чабыш оюндарынын, көчмөндөр оюндарындагы көптүү чабышына салым кошот деген ойдобуз. Баракелде, мен жаңылып калдым окшойт. Бул жерде азыр 5-чи айлампага кетти деп айтышты го дейм. Ооба. Демек азыр соңку 2 айлампа калат экен. Дал ушул жерден байкасак болот, кунандар эми күчөтүлөт, ай керемет. Бул жерде небир күйөрмандарыбыз дагы ар бир өзүнүн дос тамырларына мынакей алдыда кеп бараткан Бермет көзүнөн жанган жок, байкаңыздар ала качып баратканын байкадык. Ай жаныбар, бул Франциядан келген өтө мыкты кан. Чабан дейси оозун тартып бараткандай байкалып атат да. Абдан, демек бул ат суранып атат кунан. Мен кой бер деп атат. Бул күчү абдан жакшы. Демек бүгүнкү байгени дал ушундай алдыга чыккан боюнча утуп коюу туура ыктымалдуулугу бар экен. Мынакей сонун эжекелер, жеңелер дагы ушундай бүгүнкү ат чабышка кызыгып, ой керемет. Мынакей кашка тоголок кашказы бар, муштумдай болгон Бермет алдыңкы топто. Мына эми алдыда 2 айлампа калды. Эгер ушундай ыргак менен чуркап күчү көп болсо, анда жетиспей келе берет байгеге. Үстүндөгү чабандайсыбыз бул Баяман деген балабыз чыгып атат. 5 бүттү, 6-чыга кетти. Мынакей о баракелде. Биз 6-чы номердагы кунанды байкайлычы. Андан тышкарыда Керкашка деген 9-чу номердагы кунан бар.
6 айлампа 2 айлампа калды. Азыр сиздерге жеңүүчү автоунаанын жеңүүчүсү кайсы кунан экенин байкайсыз. Мына бул жерде сиздер азыр сапарлап жайлап калган кунанды тааныштырып коеюн. Булар уже байгеден үмүтүн үзүп калды окшойт. Анткени алдыңкы кунандар жетишчүдөй эмес. Мына жерде кунандагы таштасы жакшы экен, соңунан азыр күчөп калат болуш керек. Бирок эми мындай күчтүү кунандар чабылып аткан байгеде узатып алсаң алдыңкы аттарда жетиш кыйын болуп калат. Кандай кооз көрүнүш мына касиеттүү Ысык көлүнүн жээгинде ушундай жел менен жарышып кунандар өздөрүнүн ылдамдыгын кошуп бара жатат. Азыр бул 6 айлампа форматы көрмөндөр. Кийинкисинде толугу менен баары аттын кунандардын оозун кое берет го дейм. Мына ошондо биз акыркы чечүүчү айлампа эң негизги ушул жерде. Алдыңкы топто мына 1-номер бекен, биз номерун байкай алып атабыз, урматтуу достор. Эгер 1-номер болсо, бул азыр байкайлы. 7-номерда Таңсулуу окшойт, мен биз үстүндөгү баладан таанып атам. Бул Бектуров Нурсултан. Алдыда чыгып атат окшойт. Нурсултанды байкайбыз. Дагы деле ал сап башында бара жатат. Ошондой эле урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге салып коелу, бул кунандар 12.000 метр аралыкка стартка чыгышкан. Ошондо бул дээрлик 12 километр, 7 айлампа болсо, ошол 7 айлампага биз жакындап калдык. Жыйынтыктоочу айлампага ошондой эле 5 жеңүүчүгө, демек байгелүү орундар каралган. Эсиңиздерге салып коелу. Жаңы Чанган автоунаасы бул 1-орунга, андан сырткары 2-орунга 300, 3-орунга 200 миң, мына ошол сыяктуу андан ары азайып кете берет дагы. Эми азырынча байгелүү орундарга ат салышкандардын саны бул жерде 10дон көбүрөөк болуп жатат, Ооба. 5 орунга талапкер, мынакей бирок алдыда азыр номерун байкайлы, биздин операторлор жакыныраак алып берсе, кайсы кунан экенин сиздерге тагыраак айтып берем. Мына алдыңкы топто кунандар акыркы айлампага жакындаганда өздөрүнүн тактикасын алмаштырды. Таңсулууга жетип келди азыр сүрмөтө. Таңсулуу бермет. Бермет беле. Ой, баракалла. Мына кунандар акыркы айлампага кетишет. Достор, бул жерде мынакей Таңсулуу сырткы жагы менен чаап баратат. Бул жерде жана мен айтып өткөн Асыл Тас деген кунан чагылып атат. Акыркы айлампага кетишти. Мынакей Бакай, Алтынымды Бакай кетти кунандары. Бул жерде 5 байгени талаш үчүн 12 кунан алдыга кетти. Ай баракалла. Бул атайын сүрмө топко кошулду же аты чарчай баштады? Азыр жана биринчиде келе жаткан. Ал аты бир аз каруудан кетечип окшойт. Бирок көрөлү. Балким ошондой тактиканы колдонгондо. Мына бул 31-номердагы кунан бул байгеден кургалып калды окшойт. Бул Хансулуу деп. Ош областынын Төлөкөн аймагынын көлүгү. Эчтеке эмес. Эми алыскы Ош шаарынан келип байгелип кетсе керемет жумуш болмок. Ай баракалла. Мына байкаңыздар. Эми мына алдыда келе жаткан аргымактар күлүктөр тууралуу сүйлөшсөк болчудай. Анткени бул жыйынтыктоочу айлампа. Азыр сап башында ким бара жатты болду экен? Бул жактан аныктоо бир аз кыйыныраак болуп атат. Жок, ак мурунтук менен бир ак мурунтук бар, жүгөндө ак мурунтук бар кунан алдыга чыгып баратат. Ой, кербет мынакей. Жерде кашка кунандарды да көрүп атабыз. Казак туугандардын да кунандары бул жерден байге талашып атат окшойт. Биздин жанагы алагаш жүргөн кунаныбыз кандай болуп калды болду экен, көрөлү, байкайлы. Ошондо 6 күлүк суурулуп чыкты. Алты кунаныбыз алдыга суурулуп чыкты. Азыр кайсы кунандар алдыга келип биздин көзүбүз жетпей атат, эчтеке эмес, бирок назарыңыздарга анакей, мына эми чечүүчү кунандар күчтүү, мына эми эң акыркы болгон күчүн дал ушул жерден көрөт. Мына алдыңкы топто кетип бараткан, биринчини баштап бараткан кунан абдан кичине жыйып бекем келе атат. Ал жерде жерде кашка кунандагы казак туугандарыбыздын кунаны экен. Ай баракалла, мынакей 5 байгени талашкан 5 кунан алдыга чыкты. Азамат номерун байкап койсок, биз жанагы мактап аткан алдыда жүргөн кунан каруу кетип калыптыр. Марага жакындап калышты. Ашботойдун күүсү фонунда келе жатышат. Ушунчалык сонун жарашат да ошол. Караңыз кандай керемет сон. Мына чабыш алдыга чыкты, мына бул дагы деле биринчи бербей келе жатат. Жана Марачине дээрлик келишти. Марасыздын кеси өттү. Канчанчы номер экен биз байкабай калдык окшойт. Олдого окуйбуз. Баракелде. Арзу демек биринчи деген кунан жана мен бекерден айткан экен. Жалал облусунун Аксы районунан Арзу. Арзу деген кунаныбыз. Эпки мен жана баштайт демек Нуршашу.
Нуршашу болсо бул Казакстандын Астана шаарынан келген. Нуршашу экинчи орун болуп турбайбы? Ошентип мына Арзу демек биринчи келди. Бул чабандеси Жеңишбек Бейшенов. Мына ошентип бул Арзунун биринчи келгени Маалымат берип коёюн. таң калыштуу эмеспи? Арзу бул мен жана абдан мактап айттым эле, анткени бул жеңил удасы эмне экенин биле элек. Тайында 5 чабылды, уда 5-өндө тең биринчи орун элеген. Автоунаа уткан кунан. Быйыл чабыл элек болчу, Арзуду ээси Самаган деген досум жакшы даярдап келиптир. Саяпкер болсо Арзудун саяпкери Адиев Замир өтө мыкты. Былтыркы жылдын эсеби боюнча жыл жыйынтыгында эң мыкты саяпкер деген наамды алган Адиев Замирдин Арзусу мына бүгүн катардагы жеңишин камсыз кылды. Бул деген сөз колтума Аплот деген айгыр тукуму, энеси болсо Симка деген бээ, ал эми Арзунун чыккан заводу Курманалиев Арсен деген биздин Сокулуктагы, Сокулук районунда мыкты жаш жигит бар, селекция багытын абдан жакшы алып баратат. Курманалиев Арсендин чарбазынан чыккан күлүк Арзу мына катардагы жеңишин жетти. Самаган Шамырзаевдин дагы бир жолу чын жүрүштөн куттуктайбыз. Самаган акебиздин ийгилиги куттуу болсун. Керемет чабыш болду. Кийинкилер боюнча да маалымат алалы. Мына ошентип Арзу демек биринчи орунду алган болсо, ал эми экинчи орунду Нуршашу бул мына ошол Казакстандын кошуна өлкөдөн келген Гүлүк демек экинчи байгелүү орунга ээ болду. Чабандеси Алинур Нуржигит уулу. Ошондо кошуна өлкөдөн келгендер биздин чабандестерди алып аларды чаптырышабы же өздөрү же бул кеңири практикабы? Негизинен ушул тууралуу дагы бир аз маалымат берип өтсөңүз. Чабандестер боюнча айта кетсек, эми чабандестер азыр жакшы эле абдан кызыккан балдарыбыз көп. Эми кээде биздин мыкты чабандестер Казакстандын казак досторубуздун аттарын чапкан учурлар көп эле кездешип атат. Мына бүгүн азыр айтып отурган кунандарда дагы кээ бирлери ушу биздин казак туугандардын кунандарын кыргыздар чаап, кыргыздын кунандарын казак чабандеси чапкан мисалдар көп эле. Биз азыр көрүүчүлөрүбүзгө келген кунандарды
рахмат, сіздер үшін кийинки жагымдуу чыгарма болсун, кабыл алып коюңуздар. Баракелді, Эра, Фарбол, мына биздин мыкты ырчы жигиттерибиз келди. Бүгүнкү Спорт кубогу 2026 мелдешинде маанайды көтөрүп турат. Ардактуу меймандар, көрөрмандар, аба ырайы бүгүн салкын, керемет. Мына жараткандын бир жакшы күнүндө жалпыбыз ушул бир ат чабышты бүйрүк ызыккан оюнду көрүп, балкып, толкуп, көлкүп олтурабыз. Сүрөт туралы, колдоп туралы. Азыр мына байге тапшыруу аземине келип калдык. 5 кунанга байге дегенбиз. Мына жерде кичине көк футболка менен кара менен жасылганда тескери кийип алса
азыр мына чабыштын байгелери Arkan boyu gerilip arış taşlagan, sayap keller sınınan ayıp tappagan, mekenimde gülüp var kara kız degen, meldeşlerde tuğcılık namız saklagan. Uyağından gördün mü oynamış kanım, şanla böyle basmanın sur bulutların, kara kızı taşlagan arışı sığmal, algalay vermek benim Kırgızistanım, algalay vermek benim Dizinin şaban destar kılap şabat, karşı sokkun şamalına attılar kara, şer sabagan gülüktün tübürtün koştu, şürük bulkup döndü katkılap bara. Uyağından gördün mü umdurmuş kanım, şapka böyle basmadın sur bulutların, kara kızdı taşlanan arışı sığmal, algalay vermek benim Kırgızistanım, algalay vermek benim Kırgızistanım. Barakeldi. Mына биздин таңаталуу кара кыз күнүбүзгө арналган кыргыз эл артиси Аалы Туткучевдун ыры дагы жаңырай бермекчи. Агайын туугандар, эми кунандарды, байге алган кунандарды мен айтып коеюн. Ошо жеңүүчү болгон кунандарды чакыралы, байгелерин тапшыралы. Мына азыр аныкталды. 5-ci келген 21-ci номердеги Волчок аттуу кунан келди. Атасы Интелла, энеси Energy Freebe, Жалалдин Жумаевдики. Саталдиев Айбек даярдаган Мырзабеков Амир чапты Бишкек шаары. 5-ci номер, 5-ci келген 21-ci номердеги кое тур. Мен айтып алайын. Айбек кое тур, мен антын айтам ошондо. 4-cü келген бул 10-cу номердеги Бактору аттуу кунан келди. Казакстандын Балкаш ауданынан келди. Алтынбай Назардыкы, Бөбекбай Жамбул даярдаган Мерей Гарипулин чапты. Бактору, Казакстан Бактору. Атасы Тайм-тест, энеси Полли Флоер. Ал эми 3-cü байгелүү орунга ээ болгон 12-ci номердеги Париж Сталбек Жамангуловдуку. Сыргак уулу Изат даярдаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген саяпкери Жолдошбеков Каниет чапты. Ысык көл Түп Бүрмөнтү 3-cü келген. 2-ci келген Нур Шашу аттуу кунан келди. Кабылбиев Нуржигиттики. Өзү даярдаган Алинур Нуржигит уулу чапты. Казакстан Астана 2-ci орунду ээлеп олтурат. Ал эми 1-ci орунга ээ болгон Арзу, атасы Аплот деген айтылуу айгыр, энеси Симба. Шамырзаев Самагандыкы, Адиев Замир чапты. Бейшенов Жеңишбек чапты. Замир Адиев саяпкери, Жалал-Абад облусу Аксы району. Кыргызстандын ички селекциясынан чыккан айтылуу селекционер атеси Курманалиев Арсен Курбековичтин короосунан чыккан Арзу 1-ci орунда ээлеп олтурат. Самаган Шамырзаев агабыздыкы 1-ci орун Чанган автоунаасына ээ болду. Ал эми аталган кунандар келип берсеңиздер. Кунан ээлери, саяпкерлер сыйлоо салтанатына келип берсеңиздер. Могу жерде ардак тактага чыгарып, атыңарды атап, тутуңарды сүйүнтүп байгеге тапшыралы. Байге тапшыруу үчүн Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин төрагасынын орун басары Ашыралиев Болотбек Дүйшөнбековичти, Аргмак федерациясынын президенти
Атакей Исламбек Таласбековичти чакырайын. Шуңқардай учуп, савалап, шуулдап келдип бир унан арзусу күчтүү элине арзу келди. Биринчи бир гол чаап койгула мына. Болотбек Дүйшөнбекович, Исламбек Таласбекович келдиңерби? Мына гол чабуулар менен Кыргызстандын ички селекциясы абайла. Мына арзу өткөн жылы Кыргызстандын, Казакстандын тай чемпионатын утуп алган. Былтыр тайында 5 жолу чабылып, 5-өндө тең биринчи орунду ээлеп, 2 автомашина жана миллион сомдон ашык акча уткан Кыргызстандын ички селекциясынан чыккан арзу. Атасы Кыргызстандагы айтылуу Афлот деген айгыр, энеси Симба деген мыкты күлүктөрдү түшүрүп чыгарып атат азыр. Мына ошол арзуубуз бүгүн Кунан чабыштын баш байгесине ээлеп отурат. Анда эмесе Ысмат аганы, Самаган байке, ат ээлерин бери киргизип койгула, ат ээлер, милиция кызматкерлери. Мына моз көк кепке кийген Ысмат агабыз, Достук байке, мына ортодогу арзуунун ээси Самаган байке кол көтөрүп кайчы. Баракелде. Ой, аксылыктар тойлоп атышат го. 4-чү номердеги, 4-чү орунду ээлеген 10-чу номердеги Бактору Казакстандын Балхаш ауданынан келген Күлүк Кунандын ээси Алтынбай Назар, саяпкери Бөбекбай Жамбул келип койсоңор байге тапшырууга. Жакей чабандесиңерди жиберип койгула. Мерей Гарипулинди. Биз эми агайын туугандар азыр байгени 5-чи орундан баштап тапшыра берели. 5-чи, 4-чү, 3-чү, 2-чи, 1-чи. 5-чи орунду ээлеген Волчок Бишкек шаарыныкы Мырзабеков Амир чапты. 4-чү орунду ээлеген Мерей Гарипулин Казакстан Бактору Күлүгүн Кунанын чапты. Алтынбай Назардыкы. 3-чү орун Париж Ысык көл Гүрмөнтайлы Жолдошбеков Каниет чапты. Изат даярдаган Ысталбек Жамангуловдуку. 2-чү орунду ээлеген Нуршашу Казакстан Астанадан келген Табылдиев Нуржигиттин кунаны Алинур Нуржигит уулу чапты. Жана 1-чи орунду ээлеген Арзу Жалалабад аксы Бейшенов Жеңишбек чапты. Келгиле. Азырында саналуу секунда минута 5-тен баштап тапшыралы. Казакстандан келген биздин чабандес жигитибиз келатат. Сабыр. Казак, Кыргыз, Аламан ат чабыш Кунан чабышы менен өрдөгү 1. Афлот Симка. Ораке Арзуунун энеси Симка, атасы Афлот. Эми агайын туугандар, жамбырда жабыда тапшыра берели. 5-чи байгени 50 000 сом акчалай байгеси менен Исламбек Таласбекович. 5-чи орунга 50 000 сом акчалай байгеси жана күбөлөндүргөн сертификаты жеңүүчү болгон 21-чи номердеги Волчок Мырзабеков Амир чапты. Бишкек шаары Жумаев Жалалдин, Сатыбалдиев Айбек даярдаган. 4-чү орунду ээлеген Бактору 4-чү келелек экен. 3-чү орунду ээлеген Париж Ысталбек Жамангуловдуку. Ысык көл Гүрмөндү Сыргак уулу Изат даярдаган Жолдошбеков Каниет чапты.
3-cü orunduklu 200.000 so'm акчалай байгеси жана 2-ci orunlanan 300.000 so'm акчалай байгеси менен Казакстандын кунаны Нуршашу Табылдиев Нуржигиттики саяпкер өзү Али Нуржигит уулу чапты. Казакстан Астана акчасы 2-ci орун 300.000 so'm. Ал эми 4-cü орунга жаңы келди, мына 4-cü келген Кунанбайга 100.000 so'm. Бул дагы Казакстандын Балкаш аймагынан келген Чавандес Мери Гарифулин, Алтынбай Назардын Бактору мына 4-cü орунду ээледи. 100.000 so'm акчалай байгеси. Жана 1-ci орунга медалы естелик жеңүүчү диплом кубогу алтын медалы менен автоунаанын кастыктамасы менен жеңүүчү болгон Кыргызстандын ички селекциясынан чыккан Кунан Арзу Самырзаев Самагандыкы, Адиев Замирбек саяпкери, Бейшенов Жеңишбек чапты, Жалал-Абад облусу Аксы району. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орунбасары Болотбек Тишебек Шашыралиев тапшырууда автоунаанын ачкычы жана тастыктамасы Кыргызстан Жалал-Абад Аплот жана Сипканын мына урпагы. Айтылуу ат ээси кыргыз-казак ортосунда байга алып жүргөн мыкты селекционер Курманалиев Арсен Курманбековичтин конорусунан чыккан Кунанын Сарзу колча колдоп коелу. Бар болгула байга алгандар мына Казакстандан келип, Кыргызстандан келип, Ысык көл кубогу 2026 белдештири байга алган байгелери, байгеңиздер кут болсун. Байге тапшыргандар ыраазычылык билдирели. Мына мореке ат жабуусу жабылды. Ысык көл кубогу Кунанбайга чолпон ата. Келиңиздер эми агайын туугандар азыр күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жорго миндейт. Кезек жорго салыш белдешине келип калды. Өзүңөр билгендей жорголордун дагы баш байгеси Афта Уна, Чанган